Эми мына сатып алуулардагы же актив же пассив болуп барат экен. Сиз кадимки сатып алып турган нерселериңиз сизге же актив же пассив болуп барат экен. Мурунку сатып алып турган нерселериңизди сиз активге айландырсаңыз болот экен. Мисалы үчүн сиз кадимки дүкөндөрдөн көптөгөн шампунь, тиш паста, прокладки, гель для душалар, самындар жана башка ушунун баарын алып турасыз. Эми сиз ошону кадимки дүкөндөрдөн алып атасыз дейли. Эми сиз ошону алып атасыз, бирок бул сизге арзандатуу бербей. Кадимки дүкөндөрдүн көпчүлүгү сизге эч качан 20% арзандатуу бербейт, Дайымга да бербейт. 5%, 1%, 2% болушу мүмкүн. Анан кадимки дүкөндөрдүн көпчүлүгү сизге белектерди бере бербейт. Акциялар болгондо болушу мүмкүн, бирок дайым бере бербейт. Кийинкиси сизге эч качан сиз ал дүкөндө реклама кылсаңыз да, мактасаңыз да, ал жерге көптөгөн кардарларды алып келсеңиз да, сизге эч качан арзандатуу бербейт экен, акча да төлөбөйт экен. Андыктан бул таза пассив экен. Демек сиздин тапкан акчаңыз каяка кетип атат? Мына күнүмдүк алып туручу, дүкөндөрдөн алып туручу буюмдарга кетип атат. Эми сиз ошону акча түшпөйт экен, тескерисинче чыгаша гана болот экен. Эми сиз ошол сатып алууларыңызды сиз активге айландырсаңыз болот экен. Мисалы үчүн сиз Фабеликке катталдыңыз, Фабеликке катталуу акысыз. Катталдыңыздагы ушул өзүңүзгө керектүү шампуньдарды, тиш жуугуч пасталарды, дегеле Фабелик компаниясында 1000ге жакын ассортименттин түрү бар. Ошолордун баарын алып атасыз дейли. Алып атасыз дагы сиз ошол нерселерди мына 1000 сомдук бир алганыңызда, орточо 1000 сом тегерегинде алганыңызда сизге компания 20% арзандатуу берет экен. Ушул арзандатуу менен алдыңыз. 200 сом, мына 1000 сомдон 200 сом экономдук калдыңыз. Бул сизге актив. Ошол эле учурда жаңы жазылгандар үчүн определенный акциялар бар. Ошолорду сиз аткарганда сизге бул дайым болот. Убактылуу гана эмес. Ал эми дүкөндөрдө ал акциялар убактылуу гана болот, Жана мынчалык чоң белектер бериле бербейт. Анан ошол эле учурда сиз жаңы жазылгандар үчүн белек акциясына катышып, белек алып алсаңыз болот экен. Мисалы үчүн, жакынкы каталогдо парфюм белек болду. Ага чейин косметичка менен туш болду. Ага чейин, мисалы үчүн, казан агарчы менен ванна жуугуч каражат белек болду. Ошого буюмдарды белек түрүндө алып турсаңыз болот экен. Жана 2-чи, 4-чи, 5-чи, 6-чы жана 9-чу каталогдордо сиз башка белектерди алсаңыз болот экен. Бул белектер деп коет, бирок белек эмес, бул 80-90% арзандатуу. Определенный кандайдыр бир наборлорду ушундай арзандатуу менен алсаңыз болот экен. Кийинки дагы сизге пайда бул, демек сиз ошол продукцияны өзүңүз үчүн, үй-бүлөңүз үчүн алып отуруп, бонустук балдарды топтосоңуз болот экен. Мисалы үчүн, Билайнда же Мегакомдо бар, сиз канчалык көп сүйлөшкөн сайын сизге балдарды берет. Ошол балдарды сиз единицага алмаштырып алсаңыз болот, бирдикке. Бул жерде да ошондой эле система, сиз ошол балдарды топтоп отуруп, өзүңүзгө керектүү белек продукцияларга алмаштырып алсаңыз болот экен. Бул дагы сизге кошумча пайда алып келди. Демек мунун баары сизге активге айланды. Ошол эле учурда сиз өзүңүз эле колдонбостон айталы, колдонуп атасыз, сиз жактырып атасыз. Жактырганда сиз албетте бирөөгө мактап айтыңыз керек, Муну сиз так эле жасап жүрөсүз. Бардык жерде сиз реклама жасайсыз. Айталы, самсакананын самсасы жакса, сиз самсаны мактайсыз. Сулуу салон жакса, сиз аны мактайсыз. Ушул эле ишти сиз Фабеликте да жасап отуруп, адамдарды дагы алдырсаңыз болот, өзүңүзгө окшоп. Кайерден алсам болот дегенде, өзүңүздүн атыңыздан алдырып, же өзүңүз каталог менен көрсөтүп, заказ алып, апарып берип, өзүңүзгө кошумча пайда алып келсеңиз болот. Бул сизге кошумча акча алып келип берет экен, бул актив болуп калат экен. Же болбосо каталог менен гана заказ албастан, тез акчага кызыкпастан сиз эртеңки күндө мен 3 ай бою жакшылап иштеп отуруп, 6 ай бою жакшылап иштеп отуруп, мен 50 000, 30 000, 20 000 алгым келет десеңиз, анда сиз бизнес группа түзүп баштайт экенсиз. Сизге окшоп эле өзүң үчүн ал 20% арзандатуу менен белектерди ал деп сунуш кылып отуруп, биздин даяр системабыз бар. Сиз көптөгөн адамдарга кааласаңыз OZ2 эмес интернет аркылуу сунуш кылсаңыз болот экен. Мунун оңой жолдору бар, биз үйрөтөбүз. Биздин видеолор бар, аларды көрүп үйрөнүп алып, сиз ушул ишти жасап отуруп, кошумча бизнес куруп алсаңыз болот экен. Бул сизди 10 000, 20 000, 30 000 акча табууга сону мүмкүнчүлүк берет экен. Анан чоң бизнеске айландырып алып, сиз келечекте 50 000 да алып келчү актив айландырып алсаңыз болот экен. Мына биз сизге ушундай сону мүмкүнчүлүк сунуш берип атабыз. Эми мына көрүп атабыз, кадимки дүкөндөрдөн ушул нерселерди алып туруу сиз үчүн пассивке. Ал эми Фабеликтен алсаңыз, сиз мисалы үчүн парфюмерия бар, бул жерде прокладкалар бар экен, үй үчүн каражаттар, кир жуугуч порошоктор, казан агартуу үчүн каражаттар, идиш жуучу каражаттар, ванна, туалет тазалоочу каражаттар, дезинфекция жасачу, ошол көптөгөн каражаттар, үй уборкага керектүү каражаттар, самындар, кийим-кечек, жаш балдар үчүн каражаттар, жаш балдар үчүн кийим-кечек, ошонун баарын өзүңүз үчүн жана үй бүлөңүз үчүн алып отуруп, сиз ушул нерсени активге айландырып алсаңыз болот экен. Жана ошол эле учурда сиз рекламаңыз үчүн пайда көрсөңүз болот экен, бизнес жасап алсаңыз болот экен. Чоң актив жасап алсаңыз болот экен, же кошумча кичинекей актив айына 1000 сом, 2000 сом алып келчү активде жасасаңыз болот экен. Анын үчүн сиз каталог менен заказ алып иштейт экенсиз. Каталог менен заказ алып иштесеңиз, сиз 1000 сомдон 5000, 7000, 10000ге чейин тапсаңыз болот экен. Ал эми сиз көптөгөн адамдардан өзүңүз үчүн ал деп, кимдир бирөөгө заказ алып иште деп, өзүбүздүн бизнес системабыз бар. Ошол системанын жардамы менен сиз көптөгөн адамдарда Фабеликке кардар кылып отуруп, каттап отуруп, өзүң үчүн алдып отуруп, сиз чоң группа түзүп алып, бизнес куруп алсаңыз болот экен. Анын үчүн биз менен иштешип, бизден үйрөнүп экенсиз, биздин командага кошулсаңыз. Эми сиз мына байлыктын сырлары менен таанышып чыктыңыз.
үстүртөн болсо дагы. Түшүнүп алдыңыз. Пассивдерди азайтып, активдердин санын көбөйтүшүбүз керек экен. Ошондо биз бай экенбиз, муну да түшүнүп алдыңыз. Бай жашоо үчүн өз адаттарыңызды өзгөртүңүз аны үчүн. Жана Омар Хаямдын сонун сөзүн эсиңизге сактап алыңыз. Бул пока вы ленитесь, другие делают дейт. Не стоит потом говорить о несправедливости жизни дейт. Мына сиз ойлонуп кылсам кылбасам, койчу мен адатымды өзгөртө албайм, мен аз жей албайм да, аз ойной албайм да, аз туулан күндөргө бара албайм да, андай кыла албайм да деп эртең ошол адаттарды өзгөртүп алган адамдарды көргөндө эртең ичиңиз күйбөсүн. Активдерди көбөйтүү үчүн биз менен бизнес баштаңыз. Кадимки дүкөндү фабелик дүкөнүнө алмаштырыңыз. Ал эми сиз биз менен бизнести баштаган болсоңуз, анда терең изилдеп, өз профессионалдыгыңызды өстүрүш үчүн акчаңызды, убактыңызды аябаңыз. Көбүрөөк убакыт бөлүп, бизнеске убактыңызды сарптап, өз бизнесиңизди куруңуз тезирээк. Ошондо сиз актив куруп аласыз тезирээк. Эми менин сонун сабактардын бири китебимдин видео версиясы «Бай адамдардын сырлары». Сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүндүрүүчү булагыңыз жөнүндө деген видео сабакты көрүп чыгыңыз. Бул видео сабакта сиз активдер боюнча көбүрөөк түшүнүп алсаңыз болот, дагы да башка бай адамдардын көптөгөн сырларын билип алсаңыз болот экен. Жана ошондой эле менин башка сабагым максаттарды, кыялдарды орундатуу деген сабакты көрүп кетсеңиз болот. Мирлан Батырханов кыялдарды орундатуу. Мирлан Батырханов бай адамдардын сырлары десеңиз, менин видеолорум чыгат экен YouTube'да. Ошол видеолорумду көрүп, үйрөнүп отуруп, өз жашооңузду өзгөртүп алсаңыз болот экен. Эми мунун баарын пайдаланыш үчүн, өз жашооңузду өзгөртүш үчүн, активдерди куруш үчүн сизди чакырган адамга кайрылыңыз дагы биздин командага кошулуңуз. Эгерде сиз биздин командада болсоңуз, биз сизге жардам бере элекпиз. Эгерде башка команда болсоңуз, анда кечиресиз, биздин сабактарды, ушул гана сабактарды көрүңүз. Биздин жабык сабактарды көрө албайсыз.